Assalamu alaikum урматтуу жердештер, амансыздарбы? Барыңыздарга чет жерде убактылуу иштеп жүргөн бир туугандардын атынан чоң салам. Урматтуу жердештер, барыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун, элибиз жерибизде тынччылык болсун. Урматтуу жердештер, бул бүгүнкү видео кайрылуу бийликте отурган, жогору жакта отурган бийлик өкүлдөрүнө жана ошондой эле Боршайкомго, Бышкага, Шайылдайбековага. Бұл видео кайрылуу эмне себеп менен болуп атат? Буну если кимде кандай ой болсо, ой пикириңиздер сөз калтырыңыздар. Себеби дегенде ушундан бир канча күндөр, ай мурун Бишкек шаары менен Ош шаарынын Ош шаардык кеңешинин депутаттык шайлоо болуп өткөн. Ал шайлоо мыйзам бузуулар болгон негизинен ал шайлоолор жокко чыгарылган. Эми ошол шайлоо каердан болуп атат? Бұл биринчиден, урматтуу жердештер, бұл мен биринчи айтып кетейин деген нерсем, билесиздер, Бишкек шаары менен Ош шаардык кеңештин шайлоонда референдум кошулуп шайланган. Ошол убакта мен айтайын дегеним, эмне себеп менен Бишкек Ош шаарынын шайлоо жокко чыгарылат да, референдум жокко чыгарылбай калат. Ал биринчи маселе. Экинчиден, азыркы күндө ошол шайлоодо мыйзамды бузган, ошол шайлоодо мыйзам бузууларга жол берип, именно ошол партиянын негизинен шайлоо жокко чыгарылган. Эмне себеп менен ошол мыйзамды бузган партиялар кайра шайлоого кетип атат. Кайра шайлоого баратат. Негиз ошолордун айынан жокко чыгарылган шайлоо. Негиз ошолордун айынан кайра шайлоо болуп атат. Эмне себеп менен алар кайрадан эле шайлоого кетет. Ошондой эле аталып өткөн Ата журтум Кыргызстан партиясы биринчи мыйзамды бузган деп, именно ошолор шайлоодон четтетилиш керек эле. Мейли азыр бүгүнкү күндө укпашы мүмкүн, бүгүнкү күндө эч ким эч нерсе дебеши мүмкүн. Бирок урматтуу жердештер, бул баарыбыз прекрасно, мен Ата журтум партиясындагы же башкадагылардын кимдер кандидат экенин билбейм ал жерде. Бирок именно ошолордун айынан шайлоо жокко чыгарылгандан кийин ал партиялар шайлоодон четтетилиш керек эле. Бирок шайлоодон четтетилбестен кайра шайлоо болуп атат. Боршайком кайра шайлоо жарыялап, ал кайрадан шайлоо болуп атат. Бирок ошол эле партия кайра шайлоого баратат. Бул боюнча ар кимиңиздер өз ой пикириңиздерди билдириңиздер. Бул боюнча Бышканын төрайымы Шайылдайбековага лично өзүнө кайрылуу, дагы бир жолу бийликтеги отурган бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу. Анан эптеп эле мыйзам бузса дагы, шайлоолор ошолордун айынан жок болсо дагы, жокко чыгарылса дагы, именно ошолордун айынан кайра шайлоо болуп атса дагы, аларды кайра шайлоого аттантып, аларды кайра кой берип, азыр кайра эле ошол көрүнүш кайталанып атат ар жерде. Ошонун негизинен урматтуу жердештер, бул боюнча ар ким өз ой пикириңиздерди билдириңиздер. Ар ким мейли бирөө башка партиянын, бирөө аны, бирөө буну колдошу мүмкүн. Бирок могу жерде реальность, мындай адамдыкты эле жанагын алыш керек да, элди дагы ойлош керек да. Именно ошолордун айынан жокко чыгарып, кайра ошолорду шайлоого аттантырган. Бул түркөйлүк, бул өзүм билемдик, бул кааласаң эмнени кыл, колуңан келгенин кыл дегенге баратат азыр. Ошондуктан урматтуу жердештер, бул менин өзүмдүн жеке пикирим, өзүмдүн оюм. Мен бул нерселерди эмне себеп менен айтсам, эртең дагы ошол көрүнүш кайталанса, дагы эмне шайлоо жокко чыгарып, дагы ошолордун айынан кайра шайлоо болуп отура береби. Ошончо эл көрдү, ошончо тополоң болду, даже жокко чыгарылды ал шайлоо. Анан кантип алар кайрадан шайлоого баратат? Урматтуу жердештер, мейли ар ким ар сөздү айтат, бирок мындай туура нерсени айтканда дагы бир туурадай кабыл алыш керек да. Ошондуктан бул видео обращенияны сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Качыл жерге чейин барат билбейм, бирок мен бул видео кайрылуум ошо Бышканын төрайымы Шайылдайбековага жана ошо жогорку кеңеште отурган депутаттар, сиздер дагы көтөрсөңүздөр болот го ушул демилгени. Өзүңүздөр ушул нерселерди сиздер айтып чыксаңыздар, биз видео обращение кылып, башка кылып отурбайбыз го. Ушул нерселерди бөлүшүп коюңуздар, урматтуу жердештер, ар ким өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Сөзсүз кайра эле ошол бир партиянын айынан кайра шайлоо боло бербейт. Бул партия бул Кыргызстанды өзүнүн оюнчугундай кылбаш керек. Ошонун айынан шайлоо жокко чыгарылган. Бирок референдум менен ошол шайлоо бирге болгон, шайлоо жокко чыгарылып, референдум жокко чыгарылбай калган. Бул дагы өзүнчө бир чоң ой жаратат. Мейли ал өттү кетти, бирок мына шайлоо эми келип атат. Муну эртең жакын шайлоо башталат, ошого чейин жокко чыгарыш керек. Ошол кайсы партиянын негизинен болду, алар четтетиш керек. Анан ал партияда кимдер бар, аларды башка аты менен дагы чыгарып бербеш керек. Мен аларды тааныбайм, мен аларды билбейм.
Бирок урматтуу жерлештер, мындай кичине болсо дагы мамлекетке, кичине болсо дагы элге, кичине болсо дагы ошол жерде жашаган карапайым элдер дагы ойлоп, ошолордун деле башын айлантып эле анан кийин шайлоо жокко чыгарып кайрылып апара берген болбойт. Барыңыздар сөзсүз түрдө ой пикир калтырыңыздар. Арыңыздар үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун, элибиз жерибизде тынччылык болсун. Өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында тең ата сүйлөшкөн, ар бир жаранын коргогон, ар бир жараны мен кыргыз жараным деп сыймыктанып айта турган мамлекет болот. Барыңыздар үй бүлөңүздө тынччылык, аманчылык болсун. Барыңыздарга ассаламу алейкум.